ушундай бир жүрөгүмдө кайгы болуп, капа болуп, ушундай сыздап аткан учуру бул инсандын белгиси. Адамбек пайгамбарыбыз жүрөктөр сыздайт, көздөн жаш чыгат деп айтканы да бекер эмес. Мунун баардыгы бир бар үй болот дейт, жакшылыктын аркасынан, бир бар үй болот дейт, жаманчылыктын аркасынан дейт. Бул жакшылыктын аркасынан ушу балык шаарынын тургундарындай жүрөгүнөн сыздап аткан учуру Кудай Таалам балык шаарыбыз канча кыйынчылыктар көрдү, буга чейин апаларыбыз айтып өтпөдүбү? Алла Таала Куранда адам шаарды, элди өзгөртпөйт дейт, качан эл өзүн өзгөрмөөнчө дейт да. Биз балык шаары өзгөрүүбүз келет деп Кудай Тааладан сурап алган жетекчибиз, башчыбыз Азамат Байке болот. Канчадан аталарыбыздын, апаларыбыздын жаш төгүлгөн дуанын аркасынан келген биздин мэрибиз Азамат Байкебиз. Ошентип келип мына бизге кызмат кылып иштеп берди. Кыргыз элибизде мындай макал бар эмеспи? Басым аялдын кысканын ээси билбейт, аты билет дейт. Эл жигиттин жакшысын эли билбейт, жак билет дейт да. Балыкчы эмес башка Кыргыз Республикасынын башка шаарларынын баардыгы Азамат Байкенин ишин көрүп билип, жүрөгүнөн мындай ыраазы болуп турган учурун баардык адамдардан байкайт да.